Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган парламент көрсөтүүсү алгач бул аптада болуп өткөн жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Кыргыз-өзбек чегарасы тууралуу ратификациялык мыйзам долбоорунун концепциясы колдоо тапты. Элдерде андай наразычылык жок, биз баардыгын карап көрдүк, биздин кызычылыктар баары эле сакталган. Таза суу маселесин чечүүдө кандай көйгөйлөр бар? 2018-жылдан баштап бум башталат. Биз азыр ошо коркунуч бар, ошо бизге курулушу ушул подрядчиктер жетпей калат деген да коркунуч бар. Ишкерлер күнү белгиленди. Мамлекет менен ишкерлердин ортосундагы өз ара өнөктөштүк мамиле натыйжа берүүдө. Бизге дагы ушул көп маселе боюнча дагы ушул совет аркылуу дагы биз ушул чечүүгө бүгүнкү күндө мына шарттар түзүлүп атат. Спорт сергектикке үндөйт. Жеңишке жеткенден өзүм бой көтөрбө деген мындай жакшы мындай эмелер бар да, ошо дзюдонун өзүнүн кодекси деп коет. Кыргыз-өзбек чегарасы жөнүндө ратификациялык мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Маселе парламентте жабык талкууланды. Эл өкүлдөрүнүн маалыматына таянсак, 85% такталган келишимде эки тараптын тең кызыкчылыктары королгон. Ал эми тактала элек талаштуу 15% чегара боюнча кайрадан сүйлөшүүлөр улантылмакчы. Документ депутаттардын сунушу менен жабык жыйында каралды. Келишим менен алдын ала таанышкан депутаттардын айтымында эки тараптын тең наразылыгы жок. Кыргыз-өзбек чегара чийиндери Баткен облусунда кандайча такталганы боюнча депутат Сайдалимжан Жураев маалымат берди. Бизде Кадамжай районунда Өзбекстан менен болгон чегерелер такташыптыр. Кечегиде биз карап чыктык күнү бардыгы. Но бирок оңгой эле. Где-то ориентировочно 270 гектар уякка, 270 гектар биз жакка өтүптүр да, тең эле бөлүнүптүр. Мындай карасак, бизге дагы оңгой, уларга дагы оңгой да. Ошо жол маселеси барды бизде. Жол объезд куруп, жолду өткөргөндүк. Ошо жолдан кичине жер биз жакка өтүп кетиптир, Өзбекстанда жер, кичине бизди жер Өзбекстанга өтүптүр. Но негизи макулдашуу жакшы болуптур. Эч кандай наразычылык жок эл ичинде. Баг жок, бизге дагы туура келет, өзбеклерге дагы туура келет окшойт да. Ошол эле Кадамжайдагы Сок деген анклав бар эмес беле, аябай талаштуучу Баткендеги. Бул эмне болуп атат? Сох анклав бул отдельный вопрос менен турат. Бул маселе отдельно. Чечилген жок. Жок, Сох анклав анан Шахимардан деген анклав бар. У анклавлар бул 85%га кирген жок. Уну башка карайт. Но бул ар кандай сөздөр жүрөт. Бул жерибизди берип барыптыр Өзбекстанга, же Өзбекстан жер ундай болбойт. Өзбек тараптан дагы, биз тараптан дагы өзүнүн мамлекетиге патриоттор турат өттү. Эч ким бир карчы жерди бербейт, же Өзбек бербейт, же Кыргызстан бербейт, же Өзбекстан бербейт бири-бириге. Ошондон мындай маселеден алыс болушубуз керекпиз. Бир компромисске келип, бул маселени бүгүн чечиш керек. Бүгүн чечпесек, эртеге бул жаман ишке алып барат да. Ошонго бир компромисске келип чечсек, ошондо действительно эгемендүү болуп, бизди чегеребиз чечилип калса, бул бизди келечек балдарга дагы тынчтыкты ала келет да бул маселе. Ал эми депутат Алмазбек Эргешев аксыдагы талаштуу умгартоо маселесине чекит коюла электигин билдирди. Анын ырасташынча, бул стратегиялык объект алмашуу жолу менен Кыргызстанда кала турган болууда. Бүгүнкү күндө Аксы районунда өзү 146 километр Өзбекстан менен Өзбекстан 3 району менен чектешет. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө 17,7 километри такталбай турат. Анын ичинде ошол уңгартуу бар. Мен кече күнү ошол Аксы районунун акими менен, комиссия менен сүйлөшкөндө уңгартуу Кыргызстанда калат деп мага айтышты. Себеби дегенде, эми бул деген коңшуң менен жакшына болом десең, ал жерден кичине бир жерин сен берип, бир жерин сен ала турган мамиле болуш керек. Азыр биз ушул мамилени сөзсүз чечип алыш керек. Ошон үчүн айтуусуна караганда биз бир жерден башка жеринен жер беребиз деп атат. Уңгартуу бул стратегический, андан кийин тарыхый Кыргыздын жери болуп келген. Ошон үчүн бүгүн сөзсүз түрдө Кыргызстанда калат деп айтышты. Башка жерден жер берет деп атасыз. Кайсыл жерден бериш мүмкүн? Эми башка жерден берерин, бул жерде мисалы ошол эле пионер лагерь деген жер бар. Же ошол жерден берет, же Кыргызстандын, может быть, же Баткен областынан, же Жалал Абад областынан башка жерден бериши мүмкүн да. Эми ошол уңгартуу деп бул тарыхый жер да. Анан кийин эл аябай ызы чуу кылган жер. Ошон үчүн Өзбекстандын деле мисалы Өзбекстанга кызыктуу жер, бирок биздин территорияда болуп чектелбеген жерлер бар болсо такталбаган. Ошол жерди берип, бүгүнкү күндө алмашып, ошол 1200 километр куда калса бүтүп калды. Ошол булардын уже сүйлөшүлгөн жерлери бар, бирок бүгүнкү күндө уңгартууду тактап алып келген жок. Себеби ал такталып бүт элек.
Араван районундагы чек арада болсо мурда курулуп калган суу сактагычтын орду башкы маселе болгонун депутат Кубанычбек Дурматов айтты. Биздин Араван район 136 километр чектешилген Өзбекстан менен. Ошонун ичинен бизде Киргидон суу сактагыч курулуп калганда 61-жылкы соглашение боюнча бул Өзбекстанга суу сактагыч болуп берилип, алар бизге ордуга 113 гектар, 413 гектар жер бериш керек эле. Бул боюнча бүгүнкү күндө такталып, ордуга жерди берилип атат. Ал боюнча дагы соглашениеден кийин толук маалымат берилет. Карта боюнча дагы бар жок боюнча. Айта кетсеңиз, бул келишимге эки жак тең эле макул болуп ынанып атышабы, нааразылык жокпу? Эми бул боюнча билесиздер да, мына канча жылда эгемендүүлүк болгондон бери эле ушул көйгөйлүү маселе болуп, мунун аркасынан канча тартыштар болуп атат, канча проблемалар болуп атат. Мен ойлойм, буну чечишибиз керек. Бул көйгөйлүү маселени эртеби кечпи чечилиш керек. Мына бүгүнкү күндө эки президенттин саясаты менен, Өзбекстан президенти жана биздин президент менен, мына эки премьерлердин президенти менен, премьерлердин катышуусу менен, мен ойлойм, эки элге жакшы болуп чечилип атат. Бул соглашение болуп чечилген, Өзбекстанга дагы жакшы, Кыргызстанга да жакшы болот. Бул чечилиш керек. Өзбек парламенти эмне деди, колдодубу? Өзбек парламенти колдоо берип атат. Кыргызстандын кызыкчылыгынын негизинде, Кыргыз элинин кызыкчылыгынын негизинде боло турган документ болуш керек. Ошо менен кошо эки элдин ортосунда достчулугун, 1000 жылдык достчулугун, ошо биздин чек арада болуп аткан туруктуулукту, коопсуздукту эске алуу менен ушул документтерди карап чыгышыбыз керек. Кече күнү депутаттар айтып атышты эле, бүгүн ачык жыйынды ачык өткөрөбүз деп. Сунуштар болушу мүмкүн, бирок ушу мен да колдойт элем ачык жыйынды. Ачык жыйын болуп, эл, коом билиш керек. Кээ бир коопсуздук маселелер болот, ал боюнча жогорку жыйындын чечими менен негизи карап көрүш керек. Коопсуздук маселелер бар. Ал жерде биздин кызыкчылыктарды алып, мамлекеттик купуя менен бекитилген нерселер бар. Аны биз туура түшүнүшүбүз. Кыргызстан Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосунда чек ара маселеси боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Өкмөт башчы өзү келип бардык маселелер боюнча, ошо депутаттардын бардык кызыккан маселелер боюнча жооп берди. Кечээ күнү дагы ошол жабык эшик алдында дагы ошол ким деп, кайсы депутат кандай маселеге кызыкса ошолордун баарын жооп беришкен. Анан бүгүн кечээ дагы, ошо бүгүн дагы ошол бардык ошол 3 област, негизи бул чек ара 3 област аркылуу өтүп атпайбы? Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынын өкмөттүн өкүлүнүн биринчи орун басарлары келип да жооп берди. Элде да андай нааразычылык жок. Биз баардыгын карап көрдүк. Биздин кызыкчылыктар бар жер сакталган деп. Кыргыз-Өзбек чегиндеги өтө татаал жана талаштуу болуп келген 217 чакырымдын үстүнөн иштеп баштайбыз деп белгиледи өкмөт өкүлдөрү. Мен жумушчу топтун баштаатары 2008-жылдан бери иштеп атам. Ошондон бери жакшы иштер жүрүп аткан, бирок мына кийинки акыркы 16-жылдан берки иштер, мына 1 жылдын ичиндеги иштер, мурданкы иштеп аткан иштердин көпчүлүк бөлүгүн түзөт да. Кайсыл жерлер ошол? Эми бул көп жер. Бул эми основной массив жанагы Бөргөндү массивиндеги Сокский газохранилище деп коет. Ошол тушта. Эми андан башка Керкедонский газохранилище деген бар. Эми толтура Аксы тарабында бар, Алабокада бар, Нокенде бар. Аксыдагы Лейлектеги талаштуу жерлерчи? Эмне болуп атат? Алардын баардыгы ушу жазылып атат да, жазылуунун алдында тургандар да бар. Азыр 217 километр калды. Эми самый орчундуу маселелер ошол жерде азырчы. Атак мына бүгүндөн баштап Өзбек тарап келди, эртеңден баштап жолугушу кайрадан башталат дагы. 217 километрдин үстүнөн иштей баштайбыз. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков жума ичинде калкты жайгаштыруу жана өнүктүрүү боюнча Азия парламентчилер форумунун төрагасы Япония парламентинин кеңешчилер палатасынын депутаты Кейзо Такеми менен жолугушту. Эки тараптуу сүйлөшүүдө калк саламаттыгы, айрыкча энелердин жана балдардын ден соолугу, жаштардын келечеги, инвестиция тартуу, Түндүк Кореядагы атомдук куралдарды сыноо туурасындагы маселелер туурасында талкуу болду. Ошону менен бирге эле Япония менен Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелер, Жайка программасынын алкагындагы долбоорлор, Япон өкмөтүнүн ачык, таза шайлоолорду өткөрүүгө көрсөткөн жардамдары боюнча кеңири сөз болду. Расмий сүйлөшүүнүн соңунда тараптар Азия парламентчилер форуму менен жогорку кеңештин ортосундагы кызматташтыкты мындан ары дагы бекемдеп, өз ара байланыштарды арттыруу маселелерин макулдашты.
Ошондой эле конокторду Жогорку Кеңештин депутаттары да кабыл алышты. Жолугушууда саламаттыкты сактоо, анын ичинде эне жана баланын ден соолугуна кам көрүү жагдайлары тууралуу сөз болду. Тараптар бойдон алдыруу көйгөйлөрү боюнча да пикир алмашып, аталган көрүнүштү азайтуу маселелери жөнүндө ой бөлүштү. Депутат Осмонбек Артыкбаев эне менен баланын саламаттыгы башкы маселе экендигин билдирип, бул жаатта Кыргызстандын эл аралык уюмдар менен кызматташууга кызыктарлыгын айтты. Өз кезегинде Жапония парламентинин мүчөсү өзгөчө бойдон алдыруу жана эне менен баланын өлүмүнө каршы күрөшүүгө комплекстүү иш алып баруу натыйжалуу экенин кошумчалады. Андыктан баары жапа тырмак болуп биргелешип иштөө менен көйгөйлөрдү чечүү керектиги белгиленди. Мурда ишкерлер мамлекеттик бийик кызматтагы чиновниктердин капчыгын толтуруунун булагы катары каралып келген болсо, азыр эми мамлекеттин казнасын толтурган, экономиканын өнүгүшүнө салым кошуп жаткан чөйрөнүн өкүлдөрү катары карала баштады. Мамлекет менен ишкерлердин ортосундагы өз ара өнөктөштүк мамиле бекемделип, жалпы кызыкчылыктар пайда болду. Ишкерлер менен кеңеш куруп, алардын көйгөйүн угуп, көмөк көрсөтүү маселелери акыркы жылдары гана ишке аша баштаганын ишкерлер өздөрү айтышууда. Дегеле чакан жана орто бизнести ишкерликти өнүктүрүү аркылуу өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүн камсыз кылуу өзөктүү маселелердин бири. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан буга олуттуу көңүл бурула баштаганын ишкерлер менен болгон жолугушуудагы куттуктоо сөзүндө Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков айтып өттү. Биринчи кезекте бул ишкерликтин жолун ачыш үчүн ар кандай уруксат берүү системаларын жеңилдетүү, жөнөкөйлөштүрүү, ошондой эле кредиттик линияларды узун мөөнөткө арзандаштыруу маселеси турат. Бул багытта акыркы жылдары Кыргызстанда кыйла мындай натыйжалуу боло тургандай кадамдар жасалды десек болот. Бүгүнкү күндө чындап эле акыркы 2 жылда пайыздар түшүп, узун мөөнөт кредит алганга мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Азыркы кездеги Кытай менен жүргүзүлүп аткан сүйлөшүүлөр дагы ошо шартты негиздөөгө аракет. Эгерде Кыргыз-Орус фонду сыяктуу эле Кыргыз-Кытай фонду да түзүлүп калса, анда ал биринчи кезекте ушул орто чакан бизнестин өкүлдөрүнө деген ниет бар. Буйруп, эгерде ошол маселе чечилип калса. Чынын айтканда, жыл өткөн сайын ишкерлерге карата болгон мамиленин өңүтү өзгөрдү. Ишкерлердин күнү белгиленди. Мурда ишкерлер мамлекеттик бийик кызматтагы чиновниктердин капчыгын толтуруунун булагы катары каралып келген болсо, азыр эми мамлекеттин казнасын толтурган, экономикасынын өнүгүшүнө салым кошуп жаткан чөйрөнүн өкүлдөрү катары карала баштады. Мамлекет менен ишкерлердин ортосундагы өз ара өнөктөштүк мамиле бекемделип, жалпы кызыкчылыктар пайда болду. Төраганын алдындагы бизнести жана ишкерликти өнүктүрүү кеңеши мунун мыкты мисалы. Тиешелүү комитеттердин жетекчилери менен кечээ да ушул маселе боюнча сүйлөштүк. Ушу жолугушуу алдында алар дагы айтып атышат, эгерде ишкерлер кеңешинен, биздин ишкерлер менен Жогорку Кеңештин алдындагы ишкерлер кеңеши мыйзам долбоорлорун берсе, эч кандай бюрократиясы жок, колдон келген жылдам карап, ошо ишти билген, маселени ичинен билген адамдар катары чечип бергенге толук күчүбүздү жумшайбыз деп убадасын берип атышат комитеттин башчылары дагы. Жогорку Кеңештин ишкерлер менен болгон жылуу мамилеси зыянга турган жок. Зарыл керек мыйзам токтомдор кабыл алынып, ишкерчиликтин өнүгүшүн камсыз кылуу менен жыйынтыгында маселе мамлекеттин пайдасына чечилүүдө. Силер жумуш орун түзүп, мамлекеттин бюджетин көбөйтүү ордуңар чоң. Эң башкысы да биз үчүн өтө бул кубанычтуу да сыймыктуу нерсе. Силер ошо менен эле жүрбөй, өзүңөр ошо мыйзам тарапка дагы сунуштарды киргизип, күйүп жанып ушу жүгүрүп бизге келип ыйлап айтып деп жүргөнүңөр бул өзүңөр үчүн эмес, жалпы мамлекет үчүн күйгөнгөрүн белгиси да. Бул өтө сүйүндүрөт. Анан бизге да ошо мыйзам чыгарышга чоң дем күч берет. Төраганын кеңири колдоосу менен уюштурулган бизнести жана ишкерчиликти өнүктүрүү боюнча кеңеш ишкерлер менен мыйзамчылардын биргелешип иштөөсүнө кеңири жол ачты. Мыйзамды мына ошол мыйзам таасир эткен чөйрөнүн өкүлдөрү менен кеңешип кабыл алуунун өзү анын келечекте иштеп кетүүсүнө жана жакшы натыйжаларды берүүсүнө өбөлгө болчу жагдай экенин турмуш көрсөтүүдө. Ушу биздин ишкерлерге тоскоолдуктарды жоюу боюнча маселелер дайыма активдүү талкууланып, чечүүнүн жолдору каралып келатат. Кудай буйруп, мен кечээ эле сүйлөштүм, ушу силердин ишкерлердин күнүнүн алдында
качан Евразияга толук мындай дарбазалар ачылат деген маселени койгонубузда ушу октябрь айында жана өзгөчө мына эт сүт багытындагы маселелер боюнча ветеринардык лабораторияларды толугу менен ачып бүтөбүз деп убадаларын берип атышат. Мыйзам чыгаруунун демилгечилеринин бири өкмөт. Демек, ишкерлердин жогорку кеңеш менен мыйзам чыгаруу, ишкерчиликти өнүктүрүү багытындагы кызматташуусу, тыгыз карым-катнашы, кеп кеңеш кура турган аянтчанын түзүлүшү өкмөт менен өз ара мамилелерди чыңдоого да жол ачат. Ошол бизнестин бүт деңгээлде анын үнү чыгып, үнү угулганга дагы бир шарттарды түзүп берип, сиз ошол ыл жактан келген инициативаны колдоп берсеңиз чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Анткени бизге дагы ушул көп маселе боюнча дагы ушул совет аркылуу дагы биз ушул чечүүгө бүгүнкү күндө мына шарттар түзүлүп атат. Өзгөчө ушул жаңы мындай инициативалар, реформалар боюнча дагы биз ушул баягы кеңештин алдында кеңирээк маалыматты берип, ошол бизнеске дагы, депутаттарга дагы, ошол эле мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө түшүндүргөндө биздин ушул экономика министрлиги абдан жакшы шарттар түзүлдү да. Чынында ишкерчилик менен бирге эле өлкөнүн экономикасынын өнүгүшү үчүн укуктук нормативдик базанын туура түптөлүшү чоң роль ойнойт. Особенно вот в этом году у нас началось укрепление наших отношений с Жоркенешем, что очень играет важную роль во всех наших инициативах, их закреплении, потому что многие наши инициативы, они где-то оставались, да, но как раз-таки нормативно-правовая база, она играет очень важную роль в нашей деятельности. И очень рады, что в лице Жоркенеша мы имеем очень крепкого, скажем, союзника, да. Бул кеңештин жемиштерин азыр эле көрүп атабыз. Буюрса бизди жумушчу топту ушул кеңештин башталышында турган жумушчу топту өзүнчө кубандырат да. Ушундай жемиштер бар экен. Ошондуктан Муртат Чумайкулович, Абдывахап Мамдрасулович, жогорку кеңешке терең ыраазычылык. Мына ушундай өз ара жылуу баарлашуудан кийин ишкерлерге төраганын атынан чакан белектер тапшырылды. Таза суу долбоорун ишке ашыруу үчүн тендерди утуп чыккан компаниялардын жетиштүү тажрыйбасы жок. Жергиликтүү элдин келечегине башы да оорубайт. Мындай пикирин бир катар депутаттар кезектеги таза суу долбоорун кароодо ырасташты. Белгилей кетсек, донорлор өлкөнүн чакан шаарларын таза суу менен камсыздоого 25 миллион евро грант жана насыя бермей болууда. Таза суу боюнча жаңы мыйзам долбоорун ратификациялоонун алдында эл өкүлдөрү буга чейинки кетирилген кемчиликтерди эске салды. Депутаттарды тынчсыздандырган нерсе иштин сапатынын начардыгы. Көйгөйү бар айыл шаардагы элди таза суу менен камсыз кылууга $10 миллион каражаттар бөлүнүп келет. Бирок айрым жерлерде акча кумга сингендей жоголууда, деди депутаттар. Жумуштун сапаттуулугу болуш керек да. Мен азыр бир мисалга келтирдим. Мына Базар Коргон районунда Карача айылынан Ылдык, Бешикчон, Акман, Жаң Акман, Жаныке деген айылдарга 2007-жылы курулган 16 километр 32 миллионго. 3 ай иштеп турган сапаттуулугу начар болуп, анан суу чыкпай калган. Анан ошондон элдер кайрылып атпай, ошонун жоопкерчилигин ким алат? Ошол боюнча карап бериңиз, ошону териштирип бериңиз деп. Таза суу долбоорлору толук кандуу ишке ашышынан шек санаган эл өкүлдөрү буга чейинки иштер боюнча тиешелүү адамдардын жоопкерчилигин кароо зарылдыгын айтты. Себеби дегенде буга чекте дагы ушул резервуарга сууну толтуруу боюнча бир топ акча бөлүнүп мамлекеттен, ал иш аягына чекти чыкпай калган. Мына ол 14-жылдан баштап дагы акча каражаты мына госдирекция тарабынан бөлүнүп, бирок бүгүнкү күнү ошол жаңы ачылган резервуардагы толугу менен суу менен толбой жатат. Эгерде расчет боюнча 800 куб секундасына боло турган болсо, бүгүнкү күнү 200 куб секундасына түшүп, ошол резервуар толук кандуу толбой Ош шаарында таза суу маселеси оорбойдон калууда. Эске сала кетсек, парламент 2 аптадан бери токтогул өзгөн майлуу суу жана балыкчы шаарларына таза суу чыгаруу боюнча макулдашуунун долбоорун карап жатат. Ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин директору болсо, эми тендер өткөрүү жергиликтүү бийликтин колуна берилерин маалымдады. Ал тендерлер адилет өтүп, иш билиги компаниялар тандалып алынат деп ишендирүүдө. Жеринде мурункудай эмес, борбордон өткөрүп алып туруп, тендерден барып туруп баягы берип койгондой эмес, булар өздөрү өткөрөт. Тендерди өздөрү чакырат. Ошо Кыргызстан боюнча кайсы потенциалы күчтүү ушундай курулуштар болсо, катыша алса болот.
Азыр биз кийинки азыр мен айтып кеттим, 2018-жылдан баштап бум башталат. Биз азыр ошо коркунуч бар, ошо бизге курулушчу ушул подрядчиктер жетпей калат деген дагы коркунуч бар. Каражат алып жаткан шаарлардын башчылары билдиргендей, жылдан жылга элдин саны өсүп, аны менен кошо таза суу проблемасы дагы курчуган. Көлдүн алдында жерибиз калып көчүп чыккандан бери курулган суу системалары 1972-жылы курулган. Бүгүнкү күндө өтө чириген абалда. Шаарда 9 кичи район бар. 9 кичи районду камтыбайт. Өзү бир 7000 кишиге ылайыкташтырылган бул таза суу. Бүгүнкү күндө шаарда 20 миңден ашуун калк жашайт. Негизги эң көйгөй таза суу маселеси бизде. Ылдыйдагы айылдарга суу жетпейт. Сууну ташыйбыз. Бирок шаар ичинде 24 саат бою суу берилет. Эң негизги көйгөй маселе бул бизде суунун ылайкалыгы. Ушул Союз багынан коагулянт кошулуп, химический реактивдер кошулуп келген. Эми азыр ушул долбоорго кирген ушул нерселер, ушул сууну тундуруу боюнча. Көптөгөн эскертүүлөр менен Жогорку Кеңеш Өзгөн, Токтогул, Майлуу суу жана Балыкчы шаарларын таза суу менен камсыздоо боюнча Кыргыз өкмөтү менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы келишимди экинчи окууда колдоду. 2018-жылдан тартып Кыргызстанда өндүрүлгөн алтын концентраттары башка мамлекетке чыгарылбайт. Мындай маалымат Тогуз-Торо районунда алтынды кайра иштетүүчү фабриканын курулушуна капсула салуу учурунда айтылды. Кыргыз-Кытай биргелешкен ишканасы куруп жаткан фабрика алтынды зыянсыз жол менен өндүрүүчү жогорку сапаттагы технологиялар менен жабдылары да белгилүү болду. Бул жерде бир гана алтын өндүрүү эмес, башка дагы ишканалар ачылары пландалууда. Кийинки репортажда кенен сөз болот. Здравствуйте. Курулушу башталган фабрика ишке берилсе, бир гана Тогуз-Торо району эмес, Кыргызстандын дагы экономикасына чоң пайдасын тийгизет. Себеби кыргыз кендеринен касылып алынган алтын концентраттары алтынды бөлүп алууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан башка өлкөлөргө чыгарылып турган. Аны биздин депутаттарыбыз да көтөрүп, сыртка ташылбасын, пошлинаны көбөйтүш керек. Же болбосо берге өзүбүз фабрика курушубуз керек деген демилгелер көтөрүлүп келе жатат. Тилекке каршы курулбай келген. Мен 2013 жылы депутат болуп келгенде да бул маселени көтөрүп, компаниялардын баарын чакырып, чогулуп курбайсыңар деген демилгени киргизген, бирок алар курган жок. Мына бүгүнкү күндө Макмалдын өзүнүн заводу жабыла турган мезгилде турат. Анткени өзүнүн запасынын баарын тең булар иштетип бүттү. Бүгүндө урууда жок. Мындай муктаждыктан улам кыргыз ишкерлер Кытай өнөктөштөр аркылуу инвестиция таап, Макмал комбинатынын жанына алтынды кайра иштетүүчү фабриканы курууга уруксат алышкан. Анын алгачкы курулуш иштери башталып, пайдубалына капсула салуу иш-чарасына Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт өкүлдөрү жана аймактык жетекчилер катышты. Пайдалуу бекем болсун. Пайдалуу бекем болсун. Бюджет 4 эсе көтөрүлөт да. Бүгүнкү күндө ушу мамлекеттик бюджетке биз жалпысынан 70 миллион Макмал алтын комбинатынан которуп турат. Аны 30 миллион сом жергиликтүү бюджетке түшөт, 40 миллион сомго жакыны республикалык бюджетке түшөт да. Ошондо эсептесек 4 эсе көйгөндө 280-300 миллион сомго чейин мамлекетке пайдасы да. Андан сырткары бул жерде 250ге чейин мынакей жумуш ордун пайда болот. Ишкананын курулушу башталаары менен жергиликтүү тургундар жумушка тартылып, учурда 60тан ашуун айыл тургундары курулуш иштеринде эмгектенишүүдө. Кудайга шүгүр, мисалы үчүн мына өзүнүн фабрика турат, бул 85-жылы курулган, уже бул урайында калды да. Бул деле уже жакында токтойт да. Анан могуга Кудайга шүгүр да, мына бүгүн азыр капсул салынды. Анан Тогуз-Торо эл үчүн, Тогуз-Торо жер үчүн жакшы нерсе болуп да булчу. Жаңы ушул проектти чыгып атканда жалаң ушу Тогуз-Торо элинин жумушу менен камсыз болуп атканы бул эң биринчиден сүйүнүчтүү нерсе. Келечекте бул перспективасы жакшы. Фабриканы куруп жаткандар акыркы технологиялар менен жабдылып, жергиликтүү тургундарга жана экологияга зыянын тийгизбей тургандыгын айтып ишендиришүүдө. Бул жерде алтын концентраттарынын 3 түрү кайра иштетилип, жылына 1 тоннадан ашуун алтын алынмакчы. Бул азыркы технология илим менен билимдин өскөн мезгилинде алдыга адамдардын бир топ алдыга кетип калган технология бул да бир жолу далилдейт. Ошон үчүн эч кандай зыян жок. Бул жагынан гарантия болуп атат. Тийиштүү специалисттер менен өткөнбүз. Алдын ала карап, азыр проект адаптацияда жакында соответствующий тийиштүү мамлекет органдардан экспертиза алабыз деген. Мындан сырткары келечекте айыл чарба багытындагы колдонулуучу продукцияларды өндүрүүчү ишканалар ачылаары дагы пландалган. Эгер мындай максаттар ишке ашса, миңдеген жумуш орундар түзүлөт.
фабриканы иштетүүдө жанагы айыл чарбасына керектүү жер семчиликтерди чыга турган эмени чыгарабыз. Ал өзүнчө мини цех болуп курулат. Ал эми биз определенный ошого сырье даярдалганда курулчу нерсе, но проектин биз уже китайский вариантын жасап койдук. Анан медти биз ушул жерден чыгарып, бизде Панфилов районунда бар го, Кайыңдыда. Ал иштеп атса, ошого же башка бизде кабель жасаган болсо, ошол жака поставка кылабыз деген ойбуз бар, же ушул жерге эле бир куруп коебуз деген ойбуз бар. Эми келечекте ишибиз. Кыргызстанда инвесторлорго шарт түзүп берүү негизги саясаттардын бири болгону менен жетишпес жагдайлар дагы бар. Мындай көрүнүштөрдү эске алуу менен ишкерлерге пайдалуу мыйзамдарды бекемдөө керек. Мыйзам жасакпы деген ой бар. Себеби дегенде бир 4-5 киши чыгып алып эле элди бузуп, элди будараштып этип, ар кандай кептерди чыгарып, интернет деген бар, аяка жазып эле мындай туура эмес бир маалыматтар таратканчылар көп. Ошон үчүн бизден инвесторлор качып кетип атат. Биз инвесторлорго жылуу мамиле кылышыбыз керек, дагы жылуу условия, шарт түзүп беришибиз керек. Мына жер үй канча зучу менен жүрдү, шыралжын жана башкалар. Ошон үчүн биздин мамлекетибиз мыйзамдуу мамлекет болгондон кийин бүт мыйзам жолунда болуш керек. На букву закона бар иштеш керек да. Анан эл менен барып сүйлөшүп алгыла, элди барып туруп тынчтандыргыла дегенде, булар бардык жерден өтүп, уруксаттарын алып, текшерилип, ошол агентстволордон, департаменттерден, мамлекеттин астындагы жанагы специалисттерден өтүп келгенден кийин, анан барып эл менен эми чечишип ал деген. Ал эл макул болбой кыйкыра берсе, специалист болбосо, бул жагы да бар да. Ошон үчүн биз бардык жагын тең мыйзамдуу чечишибиз керек да. Кыргыз көмүрүнө ылайыкташтырылды деген менен Бишкек жылуулук борборуна быйылда Казакстандан көмүр сатылып алынууда. Буга Жогорку Кеңештин экономика жана фискалдык саясаты комитетинин депутаттары нааразы. Алар көпчүлүк каражат башка мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүгө кетип, жергиликтүү көмүр казуучуларга колдоо болбой жатканын айтууда. Өкмөт өкүлүнүн билдиришинче, Бишкек жылуулук борборуна бир сезонго 1 миллион тонна көмүр керектелет. Анын дээрлик жарымы Казакстандан сатылып алынууда. Бишкек шаарынын ТЭЦине 1 миллион тонна көмүрдү даярдоо тапшырмасы берилген. Анын ичинен 500 000 тонна бул эме кабак көмүр бассейнинен, 50 000 тонна таш көмүр кенинен и 450 000 тонна импорттук жогорку калориялы көмүр даярдайт. Жаңыланган жылуулук борбору жергиликтүү көмүр кендерине ылайыкталган менен дали Казакстандан ташылып жагылууда. Депутат Азамат Арапбаев качан өкмөт атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдойт деген көйгөйдү көтөрдү. Анын үстүнө Бишкек жылуулук борбору реконструкцияланып, үстүндө 386 миллион доллар карыз турат. Каражат сыртка кете берсе, жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдоо болбой жатса, экономика өнүкпөсө, ал насыя кантип төлөнөт деди депутат. 100% атамекендик өндүрүүчүлөрдөн көмүр сатып алабыз деп, ошол мезгилдеги энерго тармактын жетекчилери, мына стенограммаларда менде турат. Мен бул маселени түздөн-түз мына экономикабызга байланыштырып атам. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2010 жылга чейин биздин атамекендик өндүрүүчүлөрдүн өндүрүлгөн көмүр көлөмү бир 400 000 тоннага бир жылдык түшүп кеткен. Бул эгерде Кыргызстан 1980 жылдары 4,5 миллион тоннага чейин бир жылда көмүр өндүрсө, бул 10 эсе түшүп кеткен. Ошол бир жылдык көрсөткүч 450 000 тоннага түшүп калган. Бизде мынакей Кыргыздын көмүрлөрүн алганга даярбыз. Андан тышкары Казактын көмүрүн азыр азайтыш үчүн биз дагы мынакей опытный экспериментальный сжигание деп мынакей 6 000 тоннага өзгөндүн көмүрү менен келишим түздүк. Алар мынакей жакында эле баштады, 95 тонна алып келишти. Бир айдын ичинде ошону жагып көрөбүз дагы 6 000 эмдиги жылга киргизип, ошону алмаштырабыз. Но вопрос в другом стоит. Вопрос стоит в том, что со следующего года, если мы начнем покупать уголь, мы будем объявлять только конкурс на марку. И тогда выдержат ли эту конкуренцию наши, это другой вопрос. Это, наверное, биздин көмүрчүлөр айтыш керек, ушу баа боюнча конкуренттик шарттарда иштей алабы деп. Вы все это должны учитывать. Какие налоги поступят? Кыргызстандыкына караганда Казакстандын көмүрүнүн наркы арзан деп жатасыңарбы? Бирок көлөм канчалык көп болсо, сөзсүз түрдө анын өз наркы да арзандайт да. Муну баарыбыз билебиз. Азамат Абдуллажанович туп-туура айтат. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү ойлобойбузбу? Алар иштеп кетсе, жергиликтүү бюджетке канчалаган каражат салык түрүндө түшөт. Кошумча нарк салыгы, киреше салыктары түшөт. Мунун баары ички өндүрмө эмеспи? Жалаң сандарды айта бербей,
саясий жагын карагылады. Правильно Азамат Абдуллажанович говорит. Жеке кен казуучу компанияларды жолотпой Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өзүнчө мафия болуп калганын эл өкүлү белгиледи. Созданием ГП «Кыргыз Көмір» мы дали стимул к созданию мафиозной структуры. Вот на сегодняшний день те отечественные угли, которые поставляются на ТЭЦ города Бишкек в объеме 550 тысяч, конечно, никто официально это не пишет, но очень многие предприятия, которые поставляют уголь, Министерство финансов аркылуу ошо лотторду бөлүү боюнча мыйзам долбоору иштелип өкмөттөн жактырылган. Бул жерде жанагы лот бөлүнбөйт деген мыйзамда норма бар экен. Ошонун негизинде жана сиз айтып аткан булар маалымат берип аткан нерсе туура болуп атат да. Жанагы объемдун баарын бир фирма бере албайт да Кыргызстанда бүгүнкү күндө. Анан ошол мыйзамга өзгөртүү киргизгенден кийин биз да ошондой сунуштама бергенбиз убагында. Үчүн 150 тоннадан 10 лот кылып салса болбойт. Ар бири ошол жерден утуп алып, возможностуна карап. Сиз айтып аткан маселе бар. Ал боюнча да биз иштерди алып барып атабыз. Эл өкүлдөрү лоттор боюнча баарын тартипке салып керек болсо, Казакстан менен келишимди бузуу керек деди. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында кыргыз тилинин күнү чоң салтанат менен белгиленди. Эгемендиктин жылдарынан бери кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча аракеттердин көрүлүп келгени, бир нече программалар кабыл алынганы менен ойдогудай натыйжа бербей калган учурлары чыгып сүйлөгөндөр тарабынан айтылды. Акыркы жылдары гана атайын каражат бөлүнүп, окуу китептери, адабий чыгармалар, узак жылдардан бери чыкпай турган тарыхый материалдар басылып, кыргыз тилин өнүктүрүүгө карата иш-чаралар күч алганы малымдалды. Кыргыз элинин эң таңгасы болгон кыргыз тилин сактап калууга багытталган иш-аракеттер, эгерде тил жок болсо анда элдин да келечеги жок болот деп мынакей жазылып турат. Биз ошол тилдин келечеги үчүн күрөшсөк, демек элдин келечеги үчүн дагы, элибиздин келечеги үчүн дагы, мамлекетибиздин келечеги үчүн да күрөшкөн болобуз. Кыргыз тили күнүн белгилөө салтанатына катышкан төрага Чыныбай Турсунбеков жалпы кыргыз элин майрамы менен куттуктап, мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 2020 жылга чейин атайын программа кабыл алынган. 500 миллион сом каражат бөлүнүп, анын болгону 140 миллион сом өздөштүрүлгөнүн айтты. Дагы 350 миллионун натыйжалуу пайдалануу биринчи кезекте жасала турган иштерди аныктоо милдети турганын белгиледи. Өз сөзүнүн соңунда кыргыз тили боюнча конкурстардын жеңүүчүлөрүнүн байге фонду үчүн деп 200 миң сом тапшырды. Пирамида жоопкерчилиги чектелген компаниясын парламенттик телеканал кылып кайра түзүү демилгеленүүдө. 2016 жылдын май айынан тартып ушул күнгө чейин Жогорку кеңештин жыйындары Пирамида телеканалы аркылуу түз эфирде үзгүлтүксүз көрсөтүлүп келүүдө. Ошого карабастан парламенттин ишин, маани маңызын коомчулукка туура түшүндүрүп, карапайым калктын калың катмарына жеткирүү үчүн бул чаралар жетишсиз. Парламенттин ишин элге ачык айкын жеткирүү максатында Пирамида телеканалын толук бойдон Жогорку кеңештин карамагына өткөрүү керек. Демилгечилердин ырастоосунда аталган телеканал эми келечекте комитет, фракция жыйындарын, коомдук талкууларды түз алып көрсөтүү жагын колго алмакчы. Жогорку кеңешти 2021 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясында дагы Жогорку кеңештин депутаттары кабыл алган. Ал жерде дагы бар парламенттик телеканал түзүү боюнча тапшырма бар, бирок ал 18-19 жылдарга пландалган. Бирок биз азыркы мына Пирамида телеканалы менен бир жылдык тажрыйбабызды, ийгиликтүү иштешкенибизди эске алып, бул ишти эртелетип, ошол Пирамида телеканалынын базасында баштоо кыйла Жогорку кеңешке акча каражатты дагы убакытты да үнөмдөйт деген негизде ушундай сунуш берип жатабыз. Пирамида мамлекеттик болуп эсептелгени менен менчик формасын өзгөртүү муктаждыгы бар. Андан сырткары материалдык техникалык жардамдарды көрсөтүү зарылчылыктары да турат. Жогорку кеңештин карамагына өтө турган болсо, аталган каналдын каржылоо иштери парламентке жүктөлмөкчү. Эми азыр парламентский телеканал болгондон кийин каржылоо маселеси парламентке өтөт да, туурабы? Туура. Ошондо парламентке дополнительный бюджеттен акча каралганбы, каралган эмеспи? Канал катары, парламент катары өткөрүп берүүгө өзүбүз каршы пикир көрсөткөнүбүз жок. Биз макулбуз, бирок ошол эле убакта азыркы күндөгү
мыйзам актыларын карап чыксак, бул бүгүнкү күндө жоопкерчилиги чектелген коом болуп иштеп атат да. Мыйзам мен ошону айтып атам. Ал преобразование болбойт экен да, мыйзам түрүндөчү. Жогорку кеңештин телеканалын ачуу 2010 жылдан бери байма-бай көтөрүлүп келет, бирок айрым саясий жагдайларга байланыштуу ал маселе убагында чечилген эмес. Талкууда депутаттар 5-канал парламенттик телеканал болуп эсептелерин айтып, адегенде ошол мыйзамды жокко чыгаруу зарылдыгын эскертишти. Ошол жерде так жазылганда 5-канал парламенттик канал болсун деп. Ошону мыйзамды жоюш керек. Анда жаңы мыйзам керек да. Ошол мыйзам менен кабыл алыш керекпиз да. Ошол пирамида парламенттик канал болсун деп ушундай мыйзам бизге керек да. Ошондо ошол эле ликвидация, переоформление бүт баарын документацияны кылса болот да. Азырынча менин оюмча жөн эле токтомду чыгарсак дагы, чыгарбасак дагы анын эчтеке чече албайт, өкмөт дагы эчтеке кыла албайт да. Мыйзам керек бул жерде. Мындай сунушту колдой тургандыгын билдирген Садык Шернияз эл шайлаган депутаттардын жасаган иштерин, аракеттерин объективдүү көрсөтүүгө шарт түзүүлөрүн кошумчалады. Элден шайланган партиянын лидерлери, алардын ойлору, закондордун түшүндүрмөлөрү, деги эле кандай иш алып баратат парламент жөнүндө көп элге түшүнүктүү кылып жеткизсе болот деген ойдомун. Айрым эл өкүлдөрү атайын жумушчу топ түзүүнү сунуштап, бул боюнча ишти иликтеп көрүп, анан бир бүтүмгө келели деген жыйынтыкка токтолушту. Белгилей кетсек, дүйнөдөгү парламенттик башкаруусу өнүккөн өлкөлөрдө, борбордук Европа мамлекеттери, Улуу Британия, Германия, Греция, Япония, Түркияда өздөрүнүн парламенттик телеканалдары бар экени маалым. Бул эл өкүлдөрүнүн партия, фракциялардын ачык айкын иштешине, шайлоочулар менен тыгыз байланышты камсыздашына шарт түзөт. Кореялык Силум көз азиздер менен Дүлөлөр борбору кыргызстандык мүмкүнчүлүгү чектелүү студенттер менен окуучуларга дээрлик 27 миллион долларлык жардам көрсөттү. Каражат толугу менен балдардын билимин өркүндөтүүгө жана кесип алуусуна жумшалмакчы. Кыргыз-Корей достугун арттырып, мындай иш-чаранын өтүштө Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өз салымын кошкон. Болгон мүмкүнчүлүгүнүн баарын терең билим алууга жана кесип үйрөнүүгө жумшаган студенттерди дагы бир жолу шыктандырып коюшту. Кореялык Силом коому мыкты 15 студентке жылына бир жолку $300 өлчөмүндө стипендия берди. Медучилище бар, при медакадемияда. Аякта ушу көзү начар көрбөгөндөр, такыр көрбөгөндөрдү массажга окутат да. Массажда экинчи курста окуйм. Бул стипендияга илинип калганым себеби сабактарынан, госэкзамендеринен бүт сабактан 5 зачеткада 5 тургандыктан ушу стипендияга илинип калдым. Келечекте ушу окууну кызыл диплом менен бүткөн цель коюп турам да. Атайын мектеп интернетте окуган, билими менен айырмаланган 2 балага да көңүл бурулду. Керектүү, аябай керектүү. Бул Кыргызстанда жок, Средняя Азия боюнча жок видео увеличитель деген болот. Ошол видео увеличителди алып келип бизге жардам катары беришти. Сыйлык берүү аземинде депутат Дастан Бекешев өз өмүр жолу тууралуу айтып берип, адамда мүмкүнчүлүктөр чексиз экенин түшүндүрдү. Ал үчүн болгону талыкпай билим алуу зарыл. Менде ата энелер жөнөкөй эле кишилер. Азыр дагы жөнөкөй кишилер да. Именно билим үчүн мен биякта отурам да. Ошондуктан уялбай, тартынбай, балдарга көп ушул билимге балдарды тарткыла. Анан студенттер, мына силер азыр стипендияны аласыңар. Ошол акчаны жөн эле кетирбей билимге кетиргиле. 제가 2015년도 또 작년도 금년도 이 세 번 행사에 다 참. Өз сөзүндө Кореянын Кыргызстандагы элчиси Жон Бёнху бул жардамдар чын дилден көрсөтүлүп жатканын айтты. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен иш алып барган уюмдарга жалпы жонунан $27 000 жакын сертификаттар ыйгарылды. Каражатка угуусу жана көрүүсү начарлар үчүн атайын жабдуулар коюлган студия жасалган жана заманбап техникалык буюмдар сатылып алынууда. Спортчулардын стипендиялары жогорулайт. Дүйнөлүк мелдештерде алдыңкы орунду багынткандар 45 000ден 75 000 сомго чейин алышы күтүлүүдө. Бул тууралуу адистер Жогорку кеңештин жыйынында дене тарбия жана спорт жөнүндө мыйзамды талкуулоо учурунда маалымдашты.
Бүгүнкү күндө алдыңкы мелдеште жеңген чеберлерге стипендияларды төлөө өкмөттүн токтомуна ылайык жүргүзүлөт. Бирок атайын мыйзамдарда каралган эмес. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорундагы өзгөртүүлөрдө дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү иштерди жөнгө салуу мерчемделүүдө. Спортчулардын жетишкендиктери үчүн стипендияларын жогорулатуу дагы аныкталган. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө стипендияларды төлөө Кыргыз Республикасынын алдыңкы спортсмендерлерине стипендиялар жөнүндө 2011 жылдын 23 августтагы 442 номердеги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө токтомуна ылайык жүргүзүлөт. Бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына бул норма каралган эмес. Ошол себептен стипендия төлөө тартибин мыйзамдаштыруу максатында иштелип чыккан. Ошону менен катар эле дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо спорттук багыттагы коомдук бирикмелердин ишин жөнгө салуу жана тартипке келтирүү, каржылоо маселелери боюнча жана алардын ишинин сапатын жогорулатуу үчүн дагы колдонулундагы мыйзамдын 8-беренесине өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Мыйзамга ылайык федерациянын ишин координациялоо жана каржылоо орган федерациялар өздөрү болуп саналган коллизиясы четтетилди. Эң жогорку спорттук наам эмгек сиңирген спорт чебери болуп саналат. Ушуга байланыштуу аталган наамы бар адамдар гана окутуу машыгуу иштерин жүргүзсө боло тургандыгына эл өкүлдөрү кызыгышты. Бүгүнкү күндө бизде билими жок, спорт чебери эмес адамдар сабак берип атат да, туурабы? Ошолорду ким көзөмөлгө алат? Булар бизден регистрация өтүш керек. Билими жок же ушундай спорттун чебери деген наамы жок болгондор бүгүнкү күндө машыктырганга укугу жок да. Жогорку категориядагы стипендияны олимпиадалык оюндарда, дүйнөлүк чемпионаттарда 1, 2, 3 орундарды, Азия оюндарында болсо 1 орунду ээлегендер алышат. Ошондо азыр стипендия алган спортсмендер канча категорияга бөлүнөт азыр? 8 категорияга бөлүнөт. Ошо эң жогорку категориядагы 75 000 сом азыр алган. Канча спортсмен ошодо алып атат ошол стипендияны? Бүгүнкү күндө 75 000 алган жок. Бул жаңы долбоор кирсе, мыйзамга өзгөртүүлөр кирсе, биз жаңы жылдан кийин ошо 75 000ди киргизели деп атабыз. Бүгүнкү күндө 45 000 сом алышат. Алдыңкы спортсмендер 10 спортсмен алат. Дени сак, жашоо бардыгына сергектикти тартуулайт. Андыктан жөнөкөй адамдарга дагы көнүгүүлөрдү жасап, машыгуусуна көчөлөрдө шарт түзүү сунушун берген депутаттар болду. Турниктерди, ушундай спорт площадкаларды курганга же жергиликтүү бюджеттен табыш керекпиз да, же республиканский бюджеттен табыш керекпиз ошол акчаны. Ошого көңүлдү бурсак жакшы болот эле да. Себеби кээбирдин жарандардын акчасы жок да, атайын спорт залга барып. 14 октябрда Кудай буйрса аянтта дүйнөлүк рекорд коюлду. 1000 бала чыгып, ошолорго турниктерди заказ кылып атабыз. Ошол рекорд койгондон кийин ошол турниктердин баары мектептерге таралтылат. Бул биринчиси, анын каржылоосун Улуттук олимпиада комитети өзүнө алды. Биз дагы мамлекет тарабынан жардам беребиз. Андан тышкары биз жеке эле чоң спорт эмес, биздин эң негизги максатыбыз 21-жылга чейин өкмөттүн программасы, спортту өнүктүрүү боюнча программасында регионалдык жана массалык спортту көтөрөлү деген максатты иштеп атабыз. Спорт зал, дене тарбия сабактары, каржылоо маселелери жаатында бир катар жагдайлар такталгандан кийин мыйзам долбоорунун концепциясы парламентте жактырылды. Токтогул районунун Бууракан айылындагы Терметчиков атындагы орто мектептин окуучуларына жана айылдын жаштарына спорт менен машыгууга шарт түзө турган жайка спорттук аянтча курулуп ишке берилди. Бул спорттук аянтча Токтогул районунун Атайын эсеп фондунун каржылоосунун негизинде ишке ашырылган. Долбоордун баасы 800 000 сомду түзөт. Спорттук аянтча Бууракан айылынын жаштары үчүн ден соолукту чыңдоонун жана жаштар арасында ынтымакты арттыруунун өбөлгөсү болоруна ишеним арттарын Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев билдирди. Саясаттан тышкары рубрикабызды улантабыз. 5-классында апасын алдап башка чоочун адамдын атынан кат жазган депутат Таалайбек Масабиров спорт мектебине кантип келген? Дүйнөлүк чемпион болуу үчүн ышкыбоз күжүрмөн жигиттин тилеги орундалдыбы? Азыркы тапта спорттун кандай түрү менен машыгып жүрөт? Кененирээк кийинки материалда. Жумаштын берекет жолусу зал бокска келем. Эртең менен жумуштун алдында жетилерде келем. Жумушка
тогузда барып калам, ошондо жарым саат 40 мүнөт бул жерде машыгып, үйгө кийинип алып, анан жумушка кетем. Мен өзү айыл жерде өскөм. Бул 5-классымда, 5-класска чейин айылда өсүп, мен ушу Бишкекте тай жүргөм. Мен апама телефон чалып, ошол жерде спорт интернат ачылыптыр, ошол жерге келип окубайбы бала. Деме мен апам жок окубайт, малдарды, мал колду ким кайтарат деп, мен ортончусумбуз, мал кой мен мойнумда болчу. Анан мен өзүм бир кат жазып, ушу бала келсин деп мен апам алдыгам да. Анан бирок мен апам мен жазганын билип калып, бирок ошоңго доктур балам барып мен ошол жерде мен ушунчалык ошока баргым келгениме мен үмүтүмдү апам ошо үмүтүн үзгөн жок. Бул жерде мен дүйнөнүн чемпиону болуп эме болгондо буну эми тилекке каршы апам көрбөй калды. Бул спорт ички дүйнөнү тайбаган. Спорт менен мен элге таанылдым, кыргыз элине. Спорт менен мен дүйнө жүзүнө таанылдым. Дүйнө жүзү биздин кыргыз мамлекетинин байрагын желбирегенин көрдү, гимн угушту. Ошол спорт менен мен ойлойм көп элге таанымал болдум да. Саясатка спорт алып келди. Мен бокс менен эч кандай разрядым жок. Ал жүдө боюнча 6-дандын ээсимин, эл аралык чеберимин. Мен бул жерде мындай өзүм үчүн эле. Бул жүдө зал күрөшү биздин жумушка жакын. Бул жерде 2 мүнөттүк жол. Кечинде сессия бүткөндө эле бул жерде дайыма жүдочулар болот, жерде машыгышат. Мен шу залда машыгып дүйнөнүн чемпиону болгом эки жолу. Тренировка кылгандан өзүнчө мындай жеңилденип, ушу өзүм мындай сүйгөн жүдө спортунан ушундай рахаттанып кетем да. Жүдо деген бул дүйнө жүзүндө бул эң популярдуу спорттун бири болуп эсептелет. 200ге жакын мамлекеттин ушу жүдо эл аралык мүчөсү болот. Бул Европада, Франция өлкөсүндө футболдон кийинки популярдуу спорт болуп эсептелет. Бул негизи жүдөнүн кодекси бар. Улууну сырматта, кичүүнү затта ушу биздин мындай өтө жаккан мындай эмелер бар да, ушу жүдого. Анан айтат, эрк менен жеңишке жетесиң, жеңисиң эч качан кейибе, жеңишке дайыма үмүт менен бар, үмүтүңө жетесиң, эч качан кейибе. Анан өзүң мындай кармай бил, эч качан мындай өзүң мындай жеңишке жеткенден өзүң мындай бой көтөрбө деген мындай жакшы мындай эмелер бар да, ушу жүдонун өзүнүн кодекси деп коет. Мен эми жүдо боюнча союз учурунда эсирдин биринчилигинде коло медаль алгам, күмүш медаль алгам, бул жаштар арасында болгон. Анан дагы самбо күрөш менен да катышып калдым, ал боюнча эсирдин кубогунун коло медаль ээси болгом. 2010-жылы Канадада, Монреаль шаарында дүйнөнүн чемпиону болдум. Андан кийин 2011-жылы Нью-Йорк шаарында, Америкада бүткүл полиция оюндарынан күмүш медаль алдым, бул чоңдор арасында. Андан кийин 2012-жылы Голландияда Дач шаарында кубок мира, дүйнөлүк чемпионат болгон, ошол жерде алтын медаль алдым. Эми тилекке каршы олимпиадага барбай калдым. Бирок эми ой максатым, менен балам, Асат балам азыр Токиодо машыгып атат. Атайын жүдо, Япониянын жүдо федерация чакырып, быйыл 17 жашта. Мен ушу ата-энелерге да кайрылып кетет элем, ушу балдарыңызды көбүрөөк спортко үгүттөсүңөр. Спорттон эч качан адам баласы утулган эмес. Спорттон бул ден соолуктун булагы, ден соолук биринчи кезекте. Экинчи кезекте ушу балдардын ачылбаган таланты ачылып, канчалык биз спортко көп көңүл буруп, ден соолугубузду чыңдасак, биздин улутубуздун ден соолугу чың болот да. Улутубуздун ден соолугу чың болот. Сиздер парламенттин бир апталык иши менен тааныштыңыздар. Аны мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.